Ақсылықтар болса, мұрдағыдай көпірөсін селге ағызып, қайра-қайра жаңысын құрып убара тартышпайды. Себеби алар уникалды өтмөк ойлоп табышты. Эскилиге жеткен жыгач көпірөні бышық жана ыңгайлуусуна алмаштыруу үчүн кадимкеле контейнерди пайдаланышкан. Андан адамдар гана эмес, жеңил автоунааларда жүрө алат. Өзгөчө ыкмада салынган көпүрөдөн кабарчыбыз Кылымжан Азамат кызы да өтүп көргөн. Мен азыр кадымкеле контейнердин ичинде турам, бирок бул контейнер бүгүнкү күндө 2 айылдын элин бириктирип турган көпүрө катары пайдаланылууда. Мунун өзгөчөлүгү 3 күндө курулган жана бүгүнкү күндө мындан элдер дагы, мал жандыктар дагы коопсуз өтүшөт. Көпүрө ашар жолу менен курулган, узундугу 12 метр. Контейнерден пайдалануу идеясы тургундардын өзүнө таандык. Мындан мурдагы өтмөк такыр эле өтүүгө жарабай калган. Эскисинен өтүүдө тургундар кооптонушчу, ошондой эле мал койлорду айдаганда көпүрөнүн ачык жерлеринен буту төшүп кетип кыйналган күндөрү да болгон. Бу жерде контейнер сымал кылып, аябай закрытый мындай жабык көпүрө куруп койду. Бул дагы биздин малдарыбыз көбүнчө суу алып кетчү, жайкысын, суу киргенде аябай шаракчу дагы суу алып кетчү. Азыр бекем 2 көпүрө курулду ушул эле айылга. Контейнерди демөөрчүлөр алып беришкен. Аны тургузууга керектелүүчү курулуш материалдарына жергиликтүү бюджеттен 26 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Өтмөк жеңил ыкма жана чыгымы аз болуп курулган. Мындан жүк ташуучу унаа өтө албайт, бирок жеңил унаалар кеңири өтөт. Мурун ал жайлоого өтчү көпүрө болчу. Айыл тургундары да өтчү, бирок аябай коркунучтуу абалда болчу да. Суу кирсе эле алып кетмек болуп, машиналарды бер жакка коюп жөөтүп жүргөн күндөрүбүз да болгон да. Азыр жакшы. Жайлоого дагы, отун алып өтүүдө дагы, курулуш материалдарыбызды алып өткөнгө дагы ошол жакшы болуп атат. Буга чейинки көпүрөлөр кадимки жыгач тактайлардан курулуп, сайда суу көбөйүп, сел болгондо агызып кетчү. Бул жолкусунда элдер алгач сай четиндеги шагылдарды көтөрүп, өтмөктү селге туруштук бере алчуудай кылып бекемдеп курушкан. Азыр эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол көпүрөнү мурунку абалын өтө коркунучтуу абалда болчу. Себеп дегенде ата-энелер суу жаз айында өтө ташкындап кирип турган учурда балдарын чочулап коркушуп, өздөрү жетелеп өткөзүп мектепке. А мектептен кийин өздөрү күтүшүп алып ошол көпүрөдөн өткөзчү. Азыркы учурда өтө мындай шарт жакшы түзүлүп калды ошол көпүрөдөн өткөнгө. Өтө мындай коопсуз. Быйылкы жылдын эсебинен Кашка суу айыл өкмөтүндө 6 көпүрө курулган. Алардын ичинен бирөөсү жергиликтүү бюджеттин эсебинен, калгандары долбоорлордун негизинде тургузулган. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу.